Тобоң кабыл болбойт дегенде анда мына сага деп 100 сыгылып толтурат. Башка бир адамга бар, мен тобоң кабыл болобу 100 адамды өлтүрдүм десе тобоң кабыл болот дейт. Бирок senin айылың, senin коомуң жаман адамдар. Senin чөйрөңдөгү адамдар жаман адамдар. Бул чөйрөдөн өзгөрт, бул чөйрөңдү өзгөрт. Бул коомду өзгөрт, бул коомду таштатаган экинчи коомго карап кет деди. Чөйрөңдү өзгөртпөсөң өзгөрө албайсың деди. Көпчүлүгүбүз өзгөрө албайбыз. Көп арак таштайм деп жүргөн адамдар бар, арак таштай албайт. Эмнеге? Достор алкаш. Көп тамак жеп жүргөн адамдар бар, тамак таштаганга аракет кылат, бирок таштай албайт. Эмнеге? Жанында бүт тамак чеккен адамдар. Көп адам оңолом түздөлөм дейт, оңоло албайт, түздөлө албайт. Эмнеге? Жанында бүт бузук адамдар. Көп адам намаз окуйм, оңолом дейт, намаз окуй албайт. Эмнеге? Жанында бүт намаз окуган адамдар. Экинчи коомго кет, өзгөрт, чөйрөңдү өзгөрт, коомду өзгөрт, тобоң кабыл болот деди. Жолда баратып, жолдун дал ортосуна жеткенде адам жан берди. Азап периштелери менен ырайым периштелери келип талаша башташты. Жанын биз алабыз. Бул 100 адамды өлтүргөн, жанын биз алабыз десе, бул тооба кылган болчу, жакшы коомго тооба кылып келаткан болчу, жанын биз алабыз деди. Алла Таала бир адамды периштен адам кейпинде жиберип өкөнө өкүм чыгарганга жардам берди. Эки айылды эсептеп көргүлө. Өлгөн адам кайсыл тарапка жакын өлгөн болсо, кайсыл тарапка жакында жан берген болсо, ошол тараптагы периштелер жанын алсын деди. Эсептеп келсе, дал жолдун ортосуна келгенде өлүп, анан кийин жан берип, анан кийин жакшы адамдар жака бир карыш жакшы коом жака өлгөн. Жада калса, тооба кылып эми бараткан ушул бир карыш ооп калган адамга гана дагы эмне ырайым периштелер келип жанын алды. Эмнеге? Коому жакшы коомго карап бараткан үчүн. Эмнеге? Тооба кылып бараткан үчүн. Ошондуктан жашооңуз оңолсун десеңиз, чөйрөңүздү өзгөртүңүз. Чөйрөңүздө мыкты адамдар менен дос болуңуз. Жакшы адамдар менен дос болуңуз. Жакшылыктан үмүт берген адамдар менен дос болуңуз. Жаман адамдардан жаа бою качыңыз. Кээ бир адамдар бар, пессимист, өзүнө өзү жакпайт. Аялы жакпайт, аялы жаман, балдары жаман, бир туугандары жаман, колок коңшусу жаман, президент жаман, депутат жаман, аким жаман, имам жаман, баары жаман. Пессимист, өнүкпөйбүз, өспөйбүз. Ким жакшы? Өзүнөн башка баары жаман. Ал адам менен мындай сүйлөшүп олтурсаң, жашоого келгениң аттын кыла баштайсың да. Ушунчалык пессимист жалаң кемчиликтерди көрөт. Жакшылыктарды көрбөйт. Андай адамдар менен баарлашсаңыз, жашооңуз эч качан оңолбойт. Жүрөгүңүздө сыгылуу, кайгыруу гана пайда болот. Ал адамдардан жаа бою качыңыз. Эгерде жашооңузду өзгөртөм десеңиз, бактылуу жашайм десеңиз, жакшы адамдар менен дос болуңуз. Жакшылыкты үмүт кылган адамдар менен дос болуңуз. Такыба адамдар менен дос болуңуз. Оптимист адамдар менен дос болуңуз. Келечектен Кудай буйруса жакшы болот. Өнүгөбүз, өсөбүз. Адам чөктүрө берсек, басмырлай берсек, өзүбүз чөгөбүз, баса кадимкидей алдыга чыгабыз. Качан өсөбүз? Биз качанда Кудай Тааладан жакшы үмүт кылсак, өсөбүз, өнүгөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис Алла Таала мынтип айтат: "Ана инда зонни абди", мен пендемдин оюндагыдаймын деген. Пендемдин оюндагыдаймын деген. Пендем мен жөнүндө эмнени ойлосо ошону берем деген. Кудай Таала жөнүндө кандай ойлосоңуз, Кудай Таала ошону нерсени берет. Жаманды ойлосоңуз жаманды берет. Жакшылыкты ойлосоңуз жакшылыкты берет. Келечектен үмүт үзбөйлүк. Ла яйас мин раухилла иллал каумул кафирун. Капырлар гана Кудай Тааладан үмүт үзөт деген. Үмүт үзбөңүз. Үмүттү узун коюңуз. Кудай Тааладан көп нерсени сураңыз. Кудай кааласа баары жакшы болот. Өнүгөбүз, өсөбүз. Ооруган айыгат. Карызга баткан кутулат. Баары жакшы болот. Караңгы түндөн кийин жаркырай турган күн чыгат деген адамдар менен дос болушубуз керек экен да. Ошондо жашообуз жаркырап жашайт экенбиз. Эгерде пессимист болгон болсок, эч качан өнүкпөйт экенбиз, өспөйт экенбиз. Ошондуктан эгерде өнүгөм десеңиз, бактылуу жашайм десеңиз, чөйрөңүздү караңыз, чөйрөңүздө жакшы адамдар менен дос болуңуз. Бизнесмен менен дос болсоңуз, бизнесмен болосуз. Такыба адамдар менен дос болсоңуз, такыба болосуз. Ыймандуу адамдар менен дос болсоңуз, ыймандуу болосуз. Алкаштар менен дос болсоңуз, алкаш болосуз. Бузукулар менен дос болсоңуз, бузуку болосуз. Ар бир адам бири-биринен кадимкидей таасирленет. Таасирленбейм деп ойлошу мүмкүн. Кээде жаман көрүп олтурат. Сүйлөп атсаң жаман көрүп олтурат да, бирок кадимкидей сөз сыйкыр дейт.
İnnel beyane le sihra degen paygambar. Süýlemde sykır var, sözde sykır var, bayanduda sykır var. Adamın yüreğine girer. Oşonduktan jakşı adamlar menen dost bolunuz, jaman adamlardan jagoya kaçыңız.